азыр өлтүрмөкпүз. Баягы прием андайындай подачаларыбыз болуп атат, анан баягы кичине подвижныйраак боло албай атабыз да. Возраст все-таки бар алат экен, Ой жеткен менен кол бутубуз жетпей атат. Кечирип койгула. Анда эле бир эле күн дайрабыз. Негизи биз деген мектепте окуп жүргөндө ойноп жүрүшүбүз да. Анан могу жерде деген сакалдуу 4 эжебиз бар. Эң эле улуубуз 58ге чыккан кишилер болобуз. Анан кийинкилерибиз 52ден, анан эң эле жаш деген 40тан ашкан мына могу 2 кызыбыз бар. Калганы бүт улуу кыздарыбыз. Азыркы бүгүнкү күн күндөгүдөн башкача болуп атат. Күнүмдүк оокат менен өтпөй, кичине болсо дагы денебизге кыймыл кирип, жашообуз кызыктуураак болуп дегендей. Жакшы буюрса жакшы оюн болуп атат. Мен өзүм тиги жубайм да, биякта волейбол ойноп атат. Ошого балет этип келдик. Оюн болсо аябай курч нерсе өтүп атат. Табастан, Көлдөн, Ат башыдан, ар кайсы областтардан жана райондордон да келиптир. Кухняга дагы топко спорткалар баарына жетишет. Жакшы ойнойт. Аны менен сыймыктансак да болот ойногонда. Көл нарындыкы чогуу болуп атат. Февраль айында ушундай эле турнир Ошто өткөн. Аженде Жалал Абад, Баткен, Ош областы боюнча. Бизден 3 место бар. 1-чи, 2-чи, 3-чү местаны алгандар жеңүүчүлөр Бишкекке барып ойношот эми. Ошондой эле тиги түштүк региондон келип ойношот. Чүй менен Бишкектики болсо, менин билишимче 30 команда бар. Биздики эми буженден жаңы башталып атат деген десек болот да, анткени азыр көп командалар тартыла элек. Менин оюмча эмки жылы мындан да көп болот, анын аркы жылы андан да көп болот. Волейболго кызыккан энелер абдан көп.